Birinciden nazırдын майнеси эмне? Nazırдын майнеси бул мусулман адам өзүнө кандайдыр бир амалды Аллах Таала важип кылбаган, милдет кылбаган амалды өзүнө милдет кылып алуу. Эгерде мен Аллах Таалага 3 күн орозо кармоону өзүмө назыр кылдым десе, ошону кармаш важип болуп калат. Эми ушул назыр эки түрдүү болот. Назыр мутлак, назыр мужаза деп коет. Жалпы эле эчтекеге шарт кылбай эле назыр кылуу. Мен Аллах Таала үчүн 2 рекат намаз окууну назыр кылдым десең, жөн эле эчтеке шарт кылган жоксуң. Бул биринчи түрү. Экинчи түрү болсо назыр мужаза бирдекеге байлоо шарт кылуу. Эгерде Аллах Таала мага шифа берген болсо, мен мында кылам Аллах Таала үчүн деп. Эгерде Аллах Таала мен бир жоголуп кеткен буюмду табууну насип кылган болсо, Аллах үчүн мында кылам десең, бул эмне? Назыр мужаза болот да. Назыр ушул эки түрдүү болот. Эми алымдар ушул назырды макрух деп айтышат. Назыр кылуу макрух деп айтышат. Кээ бир алымдар да. Не себептен макрух деп айтышат дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол назырды кылуудан кайтарды. Жанагындай шарт менен назыр кылуудан кайтарды. Эгерде мага Аллах Таала мындай кылса, мен мындай кылам деп айтуудан. Ал жөнүндө хадис келет Бухари Муслимде. Иннама юстахражу бихи минал бахил. Бул нерсе сараң адамдан гана чыгат деди, ушу назырды, сараң адамдан. Эгерде Аллах Таала мага шифа берсе, мен мындай кылам деп. Аллах Таалага жөн деле ибадат кыла берсең болот да, шарт кылбай эле. Ошон үчүн сараң адамдан чыгат. Ошол себептен эмне назырды макрух деп айтышкан да кээ бир алымдар. Бирок Аллах алем бул туура эмес. Эгерде назыр макрух десең, анда чоң катага түшөсүң. Назыр макрух десең, анын артында чоң ката келип чыгат. Не себептен? Ибадат деген эмне? Ибадаттын чечмелөөсү кандай болот? Аллах Таала жакшы көргөн, Аллах Таала ыраазы болгон сөздөр, амалдар, иштер, ички жана сырткы сөздөрдүн баардыгы ибадат, а? Макрухту Аллах Таала жакшы көрөбү, жакшы көрбөйбү? Макрухту Аллах Таала жакшы көрбөйт. Демек, назыр макрух дей турган болсоң, анда назыр деген ибадат болбой калат. Түшүнүктүбү? Назыр ибадат болбогондон кийин, назыр ибадат болбосо, аны Аллахтан башкага арнасаң чоң ширк болобу, болбойбу? Чоң ширк болбой калат. Мунун артында чоң туура эмес жыйынтыктар келип чыгат. Ошон үчүн эмне? Назыр бул ибадат. Назыр ибадат. Аны Аллахтан башкага арнасаң чоң ширк болот. Макрух деген, караха деген пайгамбарыбыз кайтарып атпайбы назырдан? Кайтаруунун эң төмөнкү деңгээли бул шариятта караха, макрух болот. Негизи арамга далил болуш керек. Эң төмөн деңгээли эмне болуп атат? Макрухка далил болот. Кантип бул хадисти түшүнөбүз дегенде, алымдар айтышат. Бул жерде назырда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарганда назыр кылуудан кайтарып аткан жок. Назырдын бир сыпатынан кайтарып атат. Түшүнүктүбү? Назыр өзү ибадат. Бирок назырга кандайдыр бир сыпатты кошкон болсоң, ошол макрух. Бул дуа сыяктуу эле. Мисалы үчүн, дуа бул Аллах Тааладан дуа кылып сураган ибадат, чынбы? Аллах Тааладан жалбарып, кайрылып сураган бул эң чоң ибадаттардан. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуада тааддиден кайтарат. Таадди деген чектен ашуу. Өтө эле икир-чикирине кирип чектен ашып дуа кылгандан кайтарды. Бул жерде айтпайбыз да, дуа кылуу макрух деп айтпайбыз. Дуа кылганыңда чектен чыгуу макрух деп айтасың. Түшүнүктүбү? Ошол сыяктуу эле назыр ибадат деп айтабыз. Назыр ибадат, бирок эмне? Назыр кылганыңда чектен жанагындай шарт кое турган болсоң, бул макрух болот. Демек, караха, ошо макрух ибадаттын өзүнө эмес, бир сыпатына кайтып атат. Түшүнүктүбү? Ушул маселени такташыбыз керек. Бул эми кээ бир мына ахлүсүннат алымдарынын эле ичинде китап Тавхидти шархтаганда көпчүлүгү назырды макрух деп айтып кетет да. Мунун артынан дагы туура эмес жыйынтыктар келип чыгат. Ошол назырды макрух эмес, анын аслы макрух эмес, сыпатында макрух дегенди Ибн Дакык ал-Айд деген алым жакшы эскерип түшүндүрүп кеткен.